мына 63-кө чыгам быйыл. Өзүмдү апакай периштемин деп айта албайм. Бир топ нерсе адашкам, күнөө кылгам. Бирок мен накта мусулман катары дайыма өзүмдүн күнөөмдү ачык айтам. Калп айтпайм да. Анткени элди алдаса болот. Анагы менден бурункулар айтканда 5 намаз окуйм, дегендей мындайм деп, бирок Кудайды алдай албайсың. Анырчы болгон күнөөң болсо ачык эле айтып коюш керек. Элден коркпой, Кудайдан коркуш керек. Бүгүн мен үчүн ыйык күн. Мен 7 апрелди 2 туулган күнүм катары көрөм. Анткени 6 апрелде баарыбызды камаган, бирок эртең менен мени баарынан бөлүп кетип, Кекенбайга баарын калтырып, мени чорнулар деп коет, каралар калып кеткен. Жөнөкөй түрмөгө. Камералаштарга рахмат, мени баары бир сыйлап, жаткысып, 10 киши болчубуз. Бирок ошондо тытырап, мылтыктын огу чыгып баштаганда жалынгам Кудайдан. Кудай мени эле алып кетчү, балдар эч ким кан төгүлбөсүн деп. Ошон үчүн азыр мага бирөөлөр мени ынтымакка чакырганда таң калам да мен. Мен ынтымак үчүн азыр өлүп калганга даярмын. Мен өзүмдү ойлосом, жыргап башка бир мамлекетке кетип калмакмын. Мени керек болсо башка мамлекеттердин башчылары да чакырган. Омо кыргыздар, чоңдоруңар баркыңды билбейт экен, бизге кел жашады. Мага мунун кереги барбы? Мага Кудай байлыкты берген, 30 жыл мурун берген. 30 жыл мурун берген. 10 сотка таппай жүрсө шаардагылар, мына мешетке керек болсо гектарлап жерди бердим, шаардын ортосунда. 25 жыл мурун берген. Бул тегеректин баарындагы заводдордун баарын директорлорунан сатып алгам керек болсо. Бийликтин деле бүт тепкичтеринен өттүм. Мага бийлик, байлыктын кереги жок. Мага ушу Кыргызстанда таза бийлик болсун, калыс бийлик болсун деп өтүп кеткен жердештеримдин каны текке кетпесин деп атам. Мына мурункулар айткандай, март революциясы окшоп Бакиев урдап кетти эле, жыйынтыгын үй бүлөлүк кыланды орноштуруп. Азыркы да бийлик 7 апрель революциясынын жыйынтыктарын урдап кетпесин деп кайгырып атам. Ошон үчүн жүрөм араңарда. Мага окшоп чыгып чындыкты айткыланда парламенттен же башка жактан коркпостон. Азырынча айла жок. Кошо аксакал окшоп чыгып атпайбы күрөшкө? Айла жок. Анткени макул. Мен жарашып алайын. Менден көрүп атсаңар, кетип калайын. Могу үйдөн бүтпөйт да, бүтпөйт. Рыс келдейиним. Досум деп ишенип атам десиң. Мен ал досуңа 24 жыл ишенип жүргөм. Президенттикке чейин алып бардым. Саунага барсам, ресторанга барсам, меричти болчумун аркама. Акчасына мен дайыма өзүмө алам күнөөмдү. Бирок таза жерден күнөөлөбөгүлө. Мону айтып баргыла, элдешелик, элге кыйын болот деп канча кишини жөнөттү. Ошол эле парламенттеги депутаттардан сурап көрүлө керек болсо. Эч кандай шарт жок, тынччылык керек элге депчи. Тескерисинче, 1 жыл сүйлөбөй койсом, жарындагы күнөөсү жок балдарды камап баштабадым. Эми атып баштаганын күтүп атабыз. Мына 15-жылы ар бир партия, конференция, съездин
Korolorga жакшы өткөрдүбү быйылкыдай? Stadion, филармония, театрдан бардык жерден рұқсат бербедик. 17-жылы президенттик шайлоо, президент болом дегендердин баары театр болобу, стадион болобу, концерт зал болобу, бардык жерден ачык жүрдү да. 1,5 жылдын ичинде Бакиевдин заманы келип калды кайрадан. Эмнени күтөлүк? Баарыбызды атсалсынбы? Мени атсын биринчи, мени. Мен алдыңарга басам дайма. Бутум операция болсо дагы ак үйгө басып барганга алып жетет мезгили келгенде. Таякты кармап алып барам керек болсо. Эмнеге мени кетиргиси бар? Эмнеге мени оозумду жапкысы бар? Мен чындыкты айтам. Қазір барыңар кыйынсыңар Атамбаевты сындыганга. Мен бу дүниеде эчтекеден коркпойм. Кудайга 1000 мертебе рахмат. Эмне гана бербеди. Мына тишиме кирбеген керек болсо мечетти да бүтүрттүм. Кудайга рахмат. Элиме рахмат. Атамбаев кар жааса да күнөлүү, күн чыкса да күнөлүү. Уят негиз. Анан калпыбыз чыкпай калсын деп жанталашып атат да. Мен болгону 1 жыл мурун 3 нерсе айткам ошол эле Рыскелдинин досуна. Үч эле нерсе айткам. Биринчиден могу ТЭЦте авария, сапар күнөлүү деп атасыңар. Күнөөсү жок дегем. Анткени авария эски ТЭЦте болгон. Жаңы ТЭЦ бар, эски ТЭЦ бар. Эски ТЭЦтин терезесин оңдогонго жарабасыңар. Премьер-министр Жээнбеков 890 миллион сом кеткен ремонтка 2 жылда. Терезесин салып койбосоңор, ошол кезде заводдел болгон Сапар Исаков күнөлүү. Экинчисин айткан макул, коррупция менен эч ким көрүшкөн жок, мен көрүшөм деп атасың. Анда коррупция менен көрүшө турган адам Райым миллион менен дос болбойт деп айткан. Сен анда эле аппапак экенсиң. Шайлоодо 30 миллион доллар бер жак эле кайдан чыга калды? Кайдан чыга калды анда? Үчүнчү нерсе айткам. Пресс-конференциядан сурады журналисттер. Мына Мээрбек Мискенбаев, Асылбек Жээнбеков мандатын өткөрүш деп айтты, туурабы деп. Туура деп айткам. Көрүп атасыңар азыр ушу парламентти ким башкарып атат? Албетте мына бул жерде отурган депутатка окшогондор эр жүрөктөрү бар. Бирок бир тобу чимкирик да. Чимкирик десем таарынат. Бир барак кагазды жасалбаган бир депутат мага акыл үйрөтөт, уял. Уя. Чимкириңерди көтөрүп алып, анан үйрөткүлө мага. Анан кийин Атамбаев карыска батырды Кыргызстанды, жерди алып койот Кытайларды. Атамбаев келгенде 2,5 миллиард карыз бар болчу. Доллар, 2,5 миллиард доллар. Свет, жол, эчтеке жок. Армия жок, армия жок. Путин айткандай өтүгү жок болчу деп айткан мага. Мен кетерде 1 миллиард 300 миллион долларга карыз көбөйдү. Мен аны алы кеткен жокмун да. Даска кемин турат, жаңы ТЭЦ турат, жолдор турат мына, Боомдон баштап Баткенине чейин. Анан кийин ТЭЦти салбай, датка кеминди салбай, мен Бакиевге окшоп тезектер килди деп билем. Мен деле айтып коюп жүрсөм ок, тезектер килди деп. Атамбаев иштеп атканда мамлекеттик бюджет 3 эсе өскөн. 3 эсе өскөн. 50 миллиард сомдон ашыгыраак болчу 150 миллиард болгон мен кеткенде. 3 эсе өскөн. ВВП 4 миллиард доллардан 7,5 миллиард долларга өскөн. 2 эсе өскөн. Карыз барыстан корксо, могу ошол эле Сапар Исаков, Кубаң Улматовго кайра берле кызматын. Карыз эмес, пенсия, зарплата барын көбөйтүп берет. Анткени урдабайт. Урдабайт анткени.
коррупция менен күрөшкөндөр райым миллиондор таможняны башкарып атат, Жээнбековдор. Кулматов келгенде Ош таможнясында билесиңер, бир күндө сборлар 10 эсе өскөн, 10 эсе. Таможня бюджеттин 30-тан 40%-не чейин берет. Каждый дээрлик ар бир экинчи сомун таможня берет. Таможняны райым миллион менен Жээнбековдор башкарып атса, ойлойт да анан анда штраф менен бюджетти толтурам деп. Штрафты да мага жүктөп атасыңар. Эй, Жээнбеков премьер катары өзүң мага корутунду бербедиң белең? Ушу закон туура, ушу штрафтар туура деп. Заключение бар да. Мен президент катары кол коюп бердим мына өкмөтүмө ишенип. Анда кийин 2 жыл отурдуңар. Анан чын эле элдин алганы 10-15 сом болсо, пенсионердики деле 2-3 миң штрафты кантип төлөйт? Райым миллион дос болбосо. Анан кийин мына кыйкырышат карыз теми, карыз үчүн Кытай жерди доолойт деп. Кытай керектүү жерин 20 жыл мурун алып койгон. 20 жыл мурун алып койгон. 96-жылы, 99-жылы. Мына Акаич, Сокени мактап аткан Акаич 125 миң гектар жерибизди берип койгон. Мен тескерисинче мына Кытайдан алды дейт, датка кемер үчүн, ТЭЦ үчүн. Эй, Бенешек МВФ башкалар үчүн сурасак айтты да, кредит берелик, тарифтерди 2 эсе көбөйтөсүң деген. Анан кийин 2 эсе тариф көтөрүлсө 10 жыл эмес, азыр эл көтөрө албайт. Ошондуктан алдык жол үчүн, энергетика үчүн, Акаев менен Талгарбеков үчүн Австралиядан кочкор алып келем деп алган жокмун кредит. Ал кочкорлор келип керек болсо, кочкорлук сыятын жоготуп койгон бияка келгенде, сапатын билесиңер. Ошондуктан мындайда мына ошол эле Сапар Исаковду алсак, сотторун баарын жабык өткөрүп атат. Сапарды камаш үчүн мына авария болбогандан кийин эми модернизация туура эмес деп Сапарды камап, заводдел болчу. Эле жок, аны менен 30 киши камады. Анан уурдаган эчтеке болгон жок деп эксперттер жазса, аларды да камады. Эгерде чындык истесеңер, мына биз ошондой айтканбыз, международный аудит деген бар. Международный эл аралык аудитти чакыргыла. Анан кийин ошол эле Кытайдык фирмага Тибейдин проекттин, тесттин, жаңы тесттин проекттин Кытай фирмасы үчүн жасап берген энергия проект, бул бүт уруксатын алып берген энергия проект, эми ошо проект туура эмес деп кайра өздөрү жасап атат да, коркконунан камалбайлык деп. Ана чындыкты истесе тыйынды эле таап беребиз керек болсо. Мына Международное энергетическое агентство деген бар. Немецкий институт Фраунхофера деген бар. Ошолорго кайрылат эле да, чындык истесе. Чындык кереги жок. Чындык кереги жок. Анткени мындай да, азыр саткандар сатпагандарды камап атат. Же сатасың элиңди, жериңди, биринчи Атамбаевди, же камаласың, иштен кетесиң деп. Акаев, Бакиевтерден булар кыйыла акылдыраак да. Намного коварнее. Мына Бакиев эгерде Садыркуловду аттырып, өлтүрүп коркутса, булар жөн эле күнөөсү жокторду каматып, баарын коркутуп алды. Мени да камайбыз деп, эмне гана мени анда ороча атып салма керек болсо. Мен каршы эмесмин. Элимдин каны төгүлбөсүн. Бирок элдин ынтымагын Атамбаев кетирип атат деп, жарашпай атат деп, Атамбаев капкачан кызматын өткөрүп берген. Иштешинче иштеп берген. Албетте алданганмын, ачык айтайын. Адаммын. Жанымда сооронбай окшогон досторум жүрсө кантип алданбайт? Бирок мындай да, мына президент конституция боюнча президенттин эң негизги максаты
президент элдин жана мамлекеттик бийликтигин биримдигин көрсөтөт. El жана мамлекеттик бийликтин биримдигин көрсөтөт. Мамлекеттик бийлик ошол эле МВД, ГКНБны элге каршы салып атса президент, аппарат президент телефон чалып атат. İşletпегеле, конференция өткөртпөгөлө деп. Президент болгону эң чоң максат, биринчи максатын аткарганын ордунда элди бөлүп жарып атса. Кайда барат анда Кыргызстан? Мен анда сүйлөбөй отурайын. Мындай 1,5 жылдын ичинде момдай саткынчылыктардын заманын алып келгендер дагы күтсө эмне болот? Анан кийин мен минтип айтар элем. Бизге албетте барыбызга ынтымак керек. Мен дагы бир жолу айтып атам. Бирөөнүн каны төгүлгөнчө меники төгүлсүн, мына Кудайдын алдына айтып атам. Бирок чындыкты айтпасак кандай болот булар? Ооруну алдын албаса өлүм ашкере келет деген бар. Ошон үчүн азыртан айтып атабыз, токто деп. Ошон үчүн азыртан айла жок айтып атабыз. Токто деп. Анткени булар ойлоп атат. Атамбаев революция кылат деп. Атамбаев тирүүбү, барбы, өлүп калабы, атылып саласыңар бертең. Андан эмес. Революцияны дайыма бийлик кылат. Айла жок эл барат мына 7 апрелде мен түрмөдө эле отургам. Эл бир күнү кетсе, эл деген сел. Кудай сактасын. Эл деген сел да. Анан кийин ошон үчүн айла жок кайрылып атабыз. Ошон үчүн мына Ирина Карамушкина митингдин резолюциясын окуп атат. Дагы бир 2 ай ойлонгула. Ойлонмогосоңор кайра чогулабыз деп. Биз мына кылар иши жокпу? Бүгүн барыбыз тең үйдө турмакпыз. Майрамдамакпыз. Бирок маселе башкача турат. Кеп Атамбаевде эмес. Атамбаев Алла Таалага элине 1000 мертебе разы. Бардыгына жетиштим, бардыгы бар. Бирок эртең бир бала болсо, Могут Сооронбайды Атамбаев алып келди деп кайра эле мен жаманатта болом. Ошон үчүн 1 жылдан бери какшап атам да, деп. Мен мунун баарын түшүнгөн үчүн 1 жыл мурун айттым да. Башка жакка баратасың деп. Отурганда эле эр токумун кыйшак, өзүң да отурганың тескери деп айла жок айтып атам да. Ооздук тарапты карабай, куюшкан тарапты карап калдың деп. Ачык айткан. Арт жакка кантип барабыз? 7 апрелде өлгөн балдардын каны бекер текке төгүлдү банда. Мен жыргап жүрөйүн. Жарашып алып, өбүшүп булар менен. Булар жакшы бүтпөйт да токтотпосо. Алдын ала айтып атабыз да, токто деп. Анткени мына Бакиевдин да убагында ушул жерден резолюцияларды кабыл алганбыз. Резолюцияларга такыр көңүл бурбай койду, аягында революция менен бүткөн. Бир айтып коюш керек да. Мындай бул ачык айтайын. Эң биринчи рет мен телеп атам. Кыргызстанда тынччылык болсун. Эр бир күнү көчөгө кетпесин деп кайра тынччылыкка чакырып атам. Бирок мына ошол президент баш болуп, жанындагылары жанагындай өз элине каршы кетип атса, элине күч органдарын тукуруп атса, аларда башы жоктор. Мүмкүн 100 кишинин башы жок МВДде, 100 кишинин башы КГНБде жок. Өз элине ашылып атса, башкача бүтөт да. Башкача бүтөт. Мына 7-8 апрель, 24-25 мартта кечинде форма кийгенден коркуп калган милиция. Элдин ачуусу жаман да. Ошол 100 кишине керек болсо үймө үй кыдырат да бул жолу. Токтогула деп атам ошон үчүн. Кашкар иним, Идрис иним,
Токтогула. Азыркылар буйрук берип атат, бир күнү качат. Жаныш Бакиевке окшоп качып кетет. Силер болсо мына иним Мурат Сталинов катары түрмөдө чирип калбагыла. Булар качып кетсе. Тескерисинче айткылар да, бул мыйзамды бузуп атабыз. Бул туура эмес деп айтпайсыңарбы? Уят момда кылганыңар. Анан кийин мен минтип айтар элем да, мына эгерде менин кезимде бирөөлөргө каршы туура эмес кылмыш иш козголсо, мен биякта жүрөм, качкан жокмун. Менин кезимде 2 генеральный прокурор болгон. Салянова менен Индира Жолдубаева. Экөө тең биякта жүрөт. Жарым мөөнөтүмдөн кичине көбүрөгүн Салянова отурган. Келдибеков, Ташиев, Тулеев, Садыр Жапаровторго иштер ошондо козголгон. Жарым срок Индира Жолдубаева отурган. Ошол кездеги следовательдердин баары биякта жүрөт. Гекенбанын чоңдору Жунусовтан баштап Табалдиев, Сегизбаевке чейин биякта жүрөт. Пожалуйста, кайрадан карагыла, ачык карагыла. Мына Атамбаев киришим деп кайра мени сындаган Аида Салянова деп эле айтып атпайбы, ачык эле. Атамбаев эч качан бирөөнү кама деп көрсөтмө берген жок деп. Мен Кудайдан корккон адаммын. Силер берип атасыңар ошондой көрсөтмөнү. Райым миллионду иштен алды, давай кама. Сапар Исаков менен Кубан Кулматовду деп. Сотторду ошон үчүн жабык өткөрүп атасыңар да, ачык өткөрбөй. Биз мына мен ачык айтайын. 1 жыл мурун мага Сапар Исаков менен Кубан Кулматов ушул жерге келип айткан, бизди камайын деп атат. Байке эмне кылабыз деп. Мен айткам, күнөөңөр жок да, жок деген. Эч ким кама албайт деген мына. Эч ким кама албайт. Мен айткам. Ошо күнү кечинде камашты. Мен жыргап жүрөйүн, күнөөсү жок балдар түрмөдө отурсун. Эгерде Кулматов менен Ибраимовдун ишин карагыла. Бирөөнүн иши мектеп, бирөөнүн иши торпеда. Бир соттон эмне карап атат? Анткени экөөнүн тең күнөөсү жок. Жабык карап атат. Бул жаман бүтөт да. Мен биринчи өзүм ошон үчүн кайрылып айтып атам. Ошо резолюцияга жаздык. Сооронбай Жээнбеков, ойлончу, токтоп, катачыларыңарды оңдо деп. Ушун байланайын элим. Чындыгында албетте бизге ынтымак керек. Ынтымак керек. Биз деле ошентип ынтымак керек, тынччылык керек деп Бакиевди чыдадык. 5 жыл. Аягында мына аянтта канча балдарыбыз атылды. Андан кийин мына быйылга чейин ай сайын өлүп атпайбы балдарыбыз. Ай сайын жаракат алгандар өлүп атат. Саны 150ден ашып кетти. 150ден. Биз ана күтүп отуралык, булар бизди качан атат деп. Алдын ала токтотуш керек, токтогула деп. Аны мен айтпасам, ким айтат? Мен чыкпасам ким чыгат? Мен керек болсо бир күнү жалгыз таягымды кармап алып басып барам ак үйгө. Минтип отурушса. Токтогула. Тегеректин баары эле чимкирек эмес. Тегеректин баары эле коркок эмес. Кыргыз эли эч качан, көп булуттуу кыргыз эли эч качан тизеге турган эмес. Эч качан. Эч качан. Аны унутпаш керек. Аны унутпаш керек. Бул жөн эле сөздөр эмес. Бул айла жоктун сөздөрү. Анткени айтып атпаймынбы дагы бир жолу. Эгер Кудай сактасын, кан төгүлсө, меники төгүлсүн. Дагы бирөөнүкү төгүлсө, Могуз Сооронбайды Атамбаев алып келген деп айтат эле. Мен ошондон кайгырып атам. Мен ошондон кайгырып атам. Ошондуктан буларды токтогула деп мен биринчи чыгам, ачык айтайын. Анан булар ойлоп атат, Атамбаев качып кетет. Мени аны карачы өлтүрбөсөңөр,
башкача оозумду жаба албайсыңар. Мен түрмөгөргө да батпайм. Мени качып кетет. Мени камайм дегендердин баары өзү качып жүрөт. Мен Кудайдын алдында, элдин алдында тазамын. Мен кача турган адам эмесмин. Менин болгону бир тилегим бар. Жамандык болбосун элим үчүн. Ылайым мага Кудай топурагым, мекенимдин топурагы буйрусун. Бул менин мекеним. Ошондуктан да айтып атам. Сен ооруба, мен ооруйун ата журт деп. Ошон үчүн кайгырып сүйлөп атам. Мен бул мезгилдерди көргөм. Акаев кезинде де, Бакиев кезинде де тымпыйып бара коркуп калгандарын. Мен дагы бир нерседен корком. Кайрадан революция болуп келсе, карапайым элдин каны төгүлөт, мародерлор жыргайт. Бизге албетте анын кереги жок. Бизге эч кандай кан кереги жок, революция кереги жок. Бирок бийлик минтип отурса алып барат ташы. Алып барат ташы. Кудай сактасын. Ошондуктан урматтуу менин мекендештерим. Мына эч качан албетте кайталанбасын 7-апрель. 7-апрелде өтүп кеткен балдарыбыз. Кебири 18, 19 жаштагы балдар. Аларга караганда албетте мына 60тан жашы ашкан мага ошондой биз кетелик. Барыбыз ирети менен кетелик. Бирок дагы эле үмүт бар, ачык айтайын. Мына Ырыскелдинин болобу досун айтып, башкалар айтабы? Эл үчүн. Бизге ынтымак керек. Бизге тынччылык керек. Бирок ачык айтайын. Мындай жалгыз калсам дагы мен адилетсиздик менен чогуу жүрө албайм. Мен эч кимге эч качан жүгүнбөйм. Алдыке көбөштүн урпактары көбөйүп кетти. Бирок биз Манас атанын урпактарыбыз. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, туура мүмкүн жагабы, жакпайбы, бирок ушул резолюцияны бүгүн кабыл алып коелук. Кийин айткан жок, билген жокпуз деп, ошол эле Кашкар Жунашалиев, Идрис Экенбе, башкалары айтпасын. Ошол эле Сооронбай Жээнбеков, башкалары айтпасын, билген жокпуз деп. Анткени кээ бир адамдар бар, Кудайга тобо дейсиң. Буларды мусулмандар мунафик деп коет. Көзүңдү карап алдайт да. Макул, бизди алдайсың, мени алдайсың, Кудайды алдай албайсың. Ошондуктан сөзүмдүн аягында мен силерден суранат элем. 7-апрель шейттеринин каны төккө кетпесин. Кайрадан кайталанбасын. Кайрадан үй бүлөлүк режим Кыргызстанга келбесин. Ал үчүн албетте тазим этебиз өтүп кеткендерге, жакындарына бериңерди, Google'a сабыр эткиле деп айтабыз. Ошол эле убакта азыркы бийлик үчүн дагы жанагындай сөздөрдү колдоп, биздики мына бүгүн Ира Карамушкина окуп берген резолюцияны колдоп бергиле деп суранам. А бийликке дагы бир жолу айтам. Резолюцияны укпагандар Кудай сактасын, аягында революция менен бүтчү да. Рахмат барыңар.